Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу баштапкы соттук угуу 14 октябрга жылдырылды. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алганын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев билдирди. Анын журналисттерге берген маалыматы боюнча соттук угуунун жылдырылышына айыпталуучулардын бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин соттук процесске келүүдөн баш тартканы себеп болду. Сотко мурдагы башкы прокурорлор Аида Салянова менен Индира Жолдубаева дагы келди. Салянова бул иш боюнча тергөөгө буга чейин бир топ маалыматтарды айтып бергенин билдирди. Ал эми Жолдубаева журналисттердин суроолоруна жооп берген жок. Ошондой эле соттук процесс жабык түрдө өткөндүктөн бүгүнкү отурумга журналисттер кире алган жок. Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесаревдин билдиришинче, бул иштин алкагында 4 адам айыпталуучу катары өтүүдө. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, жаза аткаруучу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качкыналиев, мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева жана Улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжанов. Калган 14 адам тергөө менен кызматташууга кол койгону үчүн алардын макамы башка. Тергөө менен кызматташууга баргандардын арасында мурдагы башкы прокурорлор Аида Салянова, мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, экс-вице-премьер-министр Шамил Атаханов, ошол учурдагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы депутат Зарылбек Рысалиев, Батукаевди бошотуу жөнүндө чечим чыгарган судья Жапар Эрматов жана бир катар дарыгерлер бар. Кримтөбөл Азиз Батукаев 2013 жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып, Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, сотко өткөрүп берген.